قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. بعد имам Газнавидин Ақида Тахауия берген шархында жүрөбүз. Негизделе бул ушул жанагы аламдын жаралышы, башкача айтканда бул аламдын жаралгандан кийин анын жаратуучусу бар, ошол туурасында неме кылат. Анан азыркы өтө турган, бүгүнкү өтө турган темабыз аламдын мындайча айтканда жаралышына эмне нерсе себеп болот. Жол болсо мындайча айтканда Алла Тааланын бар экендигин биз аламдын кайсыл неме сыпаты менен неметебиз, испат кылабыз. Ошол туурасында болот. Айтып атат: "Фаттариқу иля исбатихи таала", Алла Тааланын бар экендигин жол болсо иля исбати сония. Негизи эле жалпы жаратуучу деген нерсенин бар экендигин испат кыла турган, алып бара турган бизде эки жол бар дейт. Биринчиси имма имканул алам ау худусуху. Эки жол. Ва имма мажмуухума, жол болсо үч жол деп койсок болот. Биринчи жолу эмне экен? Имканул алам. Аламдын имкан болуштугу. Мындай айтканда мындай деп айтабыз: "Ал-аламу мумкинун ва куллу мумкинин ла будда лаху мин мухтис." деп айтабыз да. "Фал-аламу ла будда лаху мин мухтис." Аламдын сөз түрдө анын жара турган бирдемеси болуш керек. Анткени биз бул жакта эмне деп атабыз? Аламды жаратылганга чейинки эмес, жаралгандан кийинки абалына карап айтып атабыз да. Мынакей алам биз жашап аткан дүйнөбүз эмне болуп атат? Бул мумкин өз нерсе, мумкин. Бар болуш да мүмкүн. Мастава фихи ал-вужуд вал адам. Жолса ат-тарафан ал-вужуд вал адам. Эки тарабы тең бирдей эле нерсе. Буга сөз түрдө бир мухассис керек. Ал мухассис эмне болот экен? Демек, ал Алла Таала болуш керек. Мындайча айтканда жаратуучу ал Алла Таала болуш керек дегенди айткысы келип атат. Бул өзү мумкин болуп аткандан кийин, мумкин өз алдынча эмне болот? Ла ятаражжах ахаду тарафаху илля бимурajjih. Сөз түрдө бунун барлыгын же болсо жоктугун таржих кыла турган бир неме керек да, бизге мухассис керек. Ол мухассис ху Аллах. Ошол мухассис жаратуучу, же болсо мухтис жаратуучу бул Алла Таала болуп атат. Бул биринчи маслак болуп атат. Же болсо ау худусул алам. Же болсо аламдын хадис экендигин неме кылабыз. Мына эмне деп айтабыз? Ал-аламу хадис деп айтабыз. Ал-аламу хадис ва куллу хадисин ла будда лаху мин мухдис. Фал-аламу лаху мухдис деген. Ошондой эрежени неме кылып айтабыз. Жол болсо ва имма мажмуухума. Жол болсо мажмуусун неме кылабыз? Ал-аламу мумкинун ва хадис деп айтабыз. Алам мумкин плюс хадис. Ва куллу мумкинин каза ва куллу ма кана казалика, ай куллу ма кана мумкинан ва хадисан фала будда лаху мин мухдис. Демек, хадис өз алдынча жаратылбайт да, аны жарата турган сөз түрдө эмне болуш керек? Кареке мухдиси болуш керек деп атат. Түшүндүңбү? Ошону айтып атат. Ва куллу залика имма фил жавахири ау фил ахрат. Эми булардын барлыгы хадис десең дагы, мумкин десең дагы, булардын барлыгын сен не менен алып келесиң? Жавхар менен араттан алып келесиң дейт. Эчкана бул алам өзү эмнеден турат экен? Жавхардан турат. Жавхардан анан араттан турат. Түшүндүңбү? Ошону айтып атат. Фалишарату лил-истидали биимкани завати фи каули таала. Эми бул жакта ошол жанагы Алла Тааланын аяттарынан, Кур'ани Каримден кээ бир далилдерди алып келет. Фалистидалу фалишарату илал-истидлали ай ала вужудис сони'. Кудай Тааланын жаратуучунун бар экендигине далил алып келүү ушул немеде болуп атат. Далил менен далил алып келип атабыз? Биимкани зават. Заваттардын же болсо аджсамдардын мумкин экендигинен биз эмне кылып атабыз? Далил алып келип атабыз. Жаратуучусу бар экендигин бул аламдын. Ал кайсы? Могу аяттан. Аллаху гани ва антумул фуқара дейт. Демек, Алла Таала муктаж эмес, силер муктажсыңар деп атат. Лианнал мумкин, эмне үчүн биз ушундан фалишарату лисаби фи каули таала, эмне үчүн бул неме болду, дама болду? Далил кайсы десе, мынакей ушул. Лианнал мумкина муфтакирун фи затихи иля ман южиду. Анткени мумкин эмне болуп атат? Муфтахир фи затихи иля ман южиду. Демек, мумкин болгон нерсе, бул өзүнүн затын алып карай турган болсок, бул мындай буга сөз түрдө бирөөнүн муну жарата турган бирөө керек деп атат да. Бул алам өзүнөн өзү, мындай айтканда заваттар өзүнөн өзү, заттар өзүнөн өзү жаратылган жок. Ал эми важип боло турган болсо, гадиюн ан гайрихи фи вужуди.
башка бирөөгө муктаж эмесмин бар болушунда. Ал эми бул немелер, заводтар, атсам, ароттор булардын бардыгы эмне экен? Бар болушунда сөз түрдө бир мухассис же болбосо мурожикке муктаж экен. Мурожикке муктаж болуп эсептелет. Мына жакында ааламдын мумкин экендигин бул жакта эмне кылып атат? Испат кылып атат. Аалам мумкин эмне үчүн? Анткени бул ааламдагы жараткан нерсенин бардыгы мумкин болуп атат. Ал эми мумкин болгон нерсе сөз түрдө бирөөгө муктаж болот. Ал муктаж болгон нерсе ал сөз түрдө эмне болуш керек экен? Гони болуш керек экен. Ошону айтып атат. Бул имкан менен алып келген далилин болуп атат. Валишарату илал истидали бил худуси фи кавлихи фи киссати Ибрахим алейхиссалам ла ухиббул афилин. Эми бул жакта Алла Тааланын бар экендигинде бул ааламдын худустугунан далил алып келүү бул төмөнкү аяттан алып атабыз дейт. Ла ухиббул афилин дегенден. Ла ухиббул афилин дегенде ай ла ухиббул мутагаййирин. Өзгөрүп кете турган нерселерди мен жактырбайм дейт. Ар бир нерсеге карап туруп күнгө карап хада робби хада акбар деп айтып келет. Күн демени түн киргенде немени айды көрүп неме хада робби деп айтат. Фаламма афала кала инни ла ухиббул афилин. Өзгөрүп кеткенде, кетип калганда, интикол болуп жок болуп кеткенде, демек не деп атат? Мен мутагаййирлерди жактырбайм деп атат. Мутагаййирлер мындай чыкканда Кудай Таала боло албайт деп атат да. Мутагаййир. Андай боло турган болсо анда интикол арштан ылыйга түшүп турат, өйдө көтөрүлүп турат дегенин баары эмне болуп экен? Уфул тагаййирин болуп атат. Ат-тагаййир мухал алейхи таала. Алла Таалага мухал боло турган нерселер. Демек, ушул нерсе эмне болуп атат? Ухиббул афилин, афилин деген нерсе эмне болуп атат? Бул ошол мутагаййир деп айтып атабыз. Бул дегени эмне болуп атат? Аалам хадис экендигине, жаралган экендигине далил болуп атат. Анткени өзгөргөн нерсе. Кыймыл аракет бар, мына азыр кыймыл сукундук бар, адан кыймыл аракет бар. Мезгилдерин өзгөрүп аткандыгы. Булардын баардыгы жоктон кийин бар болуп атат да. Булардын баардыгы эмне экен? Мына азыр мисалы үчүн бул жакта сукун турат, кийин ордуна кыймыл аракет жаратылды. Бар болду. А демек бул худус эмне болот экен? Худус бул ааламдын жаратуучусу бар экендигине далил болуп атат. Анткени худус дагы өзүнөн боло бербейт да. Ага сөз түрдө мухдис керек. Жаратуучусу керек. Түшүндү? فهذه الطريقة أقرب الطرق إلى أفهام الخلق إلى إفهام الخلق. Адамдарга түшүндүргөнгө жакын жол болот, эң жакын жолдордун болуп эсептелет. Ва залика махсурун фи амрайни. Эми ушул жолдорго келе турган болсок, бул баяндоо эки жолдо болот дейт. Адамдын өзүнүн биринчи далаилул анфус, адамдын өзүнүн затын карап көрүш керек, турган турпатын карап көрүш керек. Анан ва далаилул афaq, экинчи далаилул афакты карап көрсүн. Ааламдын далилдерин, ааламды карап көрсүн. Ал-мушар илейха фи кавли таала санурихим аятина фил афaqi ва фи анфусихим хатта ятабайяна лахум аннаху ал-хaq. Демек, Алла Таала эмне деп атат аятта? Биз аларга өзүбүздүн аяттарыбызды көрсөтөбүз дейт. Аяттарыбыз каякта? Афакта. Харижа зат, заттан тышкаркы немелердин бардыгы, алдыбызда турган нерсенин баары афак болуп атат. Өзүбүз фи анфусихим. Өзүбүздүн турганыбыздагы эмне болуп берип атат? Алла Тааланын бар экендигине далил болуп берип атат. Амма далаилул анфуска келе турган болсок, бул кандайча анфус адамдардын заттары, нафсилери, жандары кандайча далил болот десе айтат: "Фахи анна кулла вахидин я'ламу бид-дарурати аннаху лам якун мажудан сумма вujid." Адамдын бардыгы билет. Канчанчы жылы жаратылганын, канчанчы жылын төрөлгөнүн баары билет да. Башына жок болчу эле, анан кийин пайда болгондугун бардыгы айдан ачык билет. Ва куллу ма вujida бa'дал адам. Эми ошол жоктон кийин бар болгон нерсенин бардыгы эмне болот экен? Ла будда лаху мин мujid. Сөз түрдө анын жаратуудан турган бир жаратуучу болуш керек экен. Ва заликал мujid лейса хуа нафсаху. Бул мujid, бул өзү эмес. Валал аба лейса хуа нафсуху, лейса хуа нафсуху валал абавани. Берки немеде бар могу немедечи, берки нускада бар. Лейса хуа нафсуху валал абаван. Ошондуктан берген жакта шейх эмне кылган? Зохиру сияк яхтади ал-атф ала кавлихи нафсаху фатакун ал-абавайни деп келген да. Ошондуктан лейса хуа десек, ошол дагы немерек. Башка анткени бул жакта башка нускада лейса хуа деген келип атат. Лейса хуа нафсуху валал абаван ва саирул халq. Демек, ошол муну жоктон бар калган жараткан зат, бул өзүн жараткан эмес, өзү эмес, анын ата-энеси эмес, башка адамдар дагы эмес. Түшүндү? Лианна аджзахум ан мисли хада таркиб ма'лум бид-дарурати. Анткени мындай ушундай неме келишкен турпаттуу адамды жаратуу булардын колунан келбейт дейт. Өзүнүн колунан да келбейт, ата-энесинен дагы башка мактуктардын да колунан келбейт. Фала андай боло турган болсо,
وإذا كان كذلك فلا بد من صانع قديم مخالف لهذه الموجودات. Ошол мухалифтерден айырмаланып турган бизге кодим болгон, эзелки болгон соня жаратуучу керек деп атат. Демек биз ошол нерсени эмне кылып атабыз? Бул ааламдын, бул адамдардын жаратылгандыгынан ошонун Кудай Таала бар экендигин, жаратуучусу бар экендигин испат кылып атабыз. Ва амма далаилул афaq fa innal alama эми далаилул афaqка келе турган болсок, өзүбүздө эмес, кийинки немени алдыбызда турган далилдерди жаратылышты карап көрөйлү. Fa innal alama yataghayyar. Анткени алам эмне болуп турат дейт? Булар эмне үчүн афактар, эмне үчүн бизге далил болуп берет? Алла Тааланын бар экендигине десе, анткени бул алам өзгөрүп турат дейт. ويدرك التغير بالمشاهدة من اختلاف الفصول والليل والنهار والطلوع والأفول والرعد والبرق والسحاب وغير ذلك. Анын өзгөрүүсүн биз эмне менен билип атабыз? Min ихтилафил фусул. Мезгилдердин өзгөрүп атат. Күз келет, күздөн кийин бул жок болот да, ордуна жаз келет. Мисалы үчүн кыш келет, жок болот, бирөөсү келет, бирөөсү бар болот, бирөөсү жок болот. Демек жоктон бар болуп атат да. Вал-лейли ван-нахар, күндүзү түн бири-бири менен алмашып атат. Бар болот, жок болот. Вал-тулуи, күндүн чыгышы, батышы, вал-уфул батышы, вал-рухди вал-барq, күндүн күркүрөгөндүгү, чагылган жаккандыгы, ва-сахаб, булут, ошого окшогон нерсе. Булут бар болот, кайра жок болот, мисалы үчүнчү. Ушулардын бардыгы ушундай болгондон кийин ва куллу мутагаййирин хадисун. Мутагаййир болуп аткан нерсе эмне экен? Хадис болот. Анткени күндүн чыгып аткан күн чыга элек болчу, эми чыкты, кайра жок болду. Эми чыкты, кайра жок болду. Демек бар болуп өзгөрүп турган нерсе бардыгы, булардын баары хадис болот. Фала будда лаху мин мухдифин кадимин. Бул мухдис сөз түрүндө эмне болуш керек экен? Кадим болуш керек экен. Кадим болгон бизге мухдис керек. Излау кана хадисан, эми эгерде бул мухдисти дагы сен жок, муну жаратканы дагы хадис деп айта турган болсоң, анда ал хадис башка мухдиске дагы муктаж болмок. Ошентип эмне болуп кете бермек? Даур же болбосо тасалсу болуп кетмек дейт. Түшүндүңбү? Эгерде муну сени ким жаратты десе, атам жаратты десе, аны ким жаратты? Атам деп кете берсең, баары бир жакка токтош керек. Токтобой турган болсо, анда тасалсу болуп кете берет. Түшүндүңбү? Эми даур дегендин мааниси эмне десе, даурдун мааниси таваккуфу шей'i ала ма ятаваккафу алейхи бирде турат. Демек, бир нерсенин өзүнө токтолушу. Бир нерсе өзүнө токтолуп турат. Мындайча айтканда, бир нерсе өзүнө кайра шарт болуп берет деп койсок болот. Бул эки түрдө болот. Даур сорих болот. Мисалы үчүн, кандай? Даур сорих дегенде анын даур экендиги, бири-бирине таваккуф болуп тургандыгы, муктаж болуп тургандыгын ачык айкын билесиң. Мындай деп айтабыз. Алиф неме Зайд Бакырды жаратты десе, Бакыр Зайдты жаратты. Түшүндүңбү? Демек, мындайча айтканда, мунун жаратуучусу, жаратуу сыпаты бар болушуна токтоп турат. Мунун жаратуу немеси, мунун бар болушуна токтоп турат да, бири-бирине мындай болуп турат. Ачык айкын экөө бири-бирине болуп турат, бири-бирине муктаж болуп турат. Бул даур сорих болуп калат. Ал эми даур мудмар деп кирет бул жакта. Бул 2 же 3 мартабада боло турган болсо. Мындай деп айта турган болсок, Зайд Бакырды жаратты, Бакыр Амырды жаратты, Амыр Зайдты жаратты деп келсек. Же болбосо ортого дагы бирөөнү кошуп кой. Мисалы үчүн Холидти жаратты, Амыр Холидти жаратты, Холид Зайдты жаратты. Бирок баары бири-бирине эмне болуп кетип атат? Бири-бирине муктаж болуп айланып атат да. Демек, ошонун даур деп коет. Түшүндүңбү? Демек, бири-бирин жаратышы, же болбосо 2 даражада болсун, 3 даражада болсун, же болбосо мейли бирөөн жаратты, экинчи 10го чейин барды, 10-чу кайра биринчи жаратты десең, болбой калат да. Бул батыл нерсе болуп калат. Эми тасалсул боло турган болсо, тасалсул мындайча айтканда бир немеге токтобой аягына чейин кете бериштик, бул тасалсул деп коет. Тасалсулдун дагы ошол батыл экендигине бир нече немелер бар, далилдер бар. Мисалы үчүн могу ау юкол деп асты жакта биздин нускада турат. Эгерде тасалсул бар дей турган болсок, анда бул не деген бизге натыйжа калып барат? Вужуду хавадис ла аввала лаха. Муну ким жараткан? Тиги жараткан. Ошентип кете бересиң, миллион жыл немеге чейин кете бересиң. Токтобойт анда. Хавадис ла аввала лаха, өзү хадис боло турган болсо, ла аввала лаха болсо, бул батыл нерсе да. Өзү хадис деп атпайсыңбы? Хадис дегенде жоктон жок болгон, анан кийин бар болгон болуп атат да. Анын бул ла аввала лаха десе, бул өзү мындай акылга сыйбаган нерсе болуп калат. Демек, бул хадис десең, анын сөз түрүндө эмне болот экен? Аввал болот экен, башталыш болот экен. Түшүндүңбү? Хадис жаратылган нерсенин сөз түрдө жаратылган убактысы болот, башталган убактысы болот. Ошону айтып атат. Эгерде сен тасалсул деген нерсени айта турган болсоң, анда бул эмне болуп калат? Ошол хадис деген нерсеңдин дагы башы жок болуп калат. Анда бул туура эмес болуп калат. Же болбосо ау юкол асына турат, ау ла тараттабат силсилатул мумкинат ила ла ила нихая, ла ихтажат ила иллатин
Эми эгерде булар мумкинаттардын бардыгы улам сайын бири-бирине муктаж болуп кете бере турган болсо дейт, анда биринчи сөзсүз түрдө бир немеге иллатка таяныш керек болуп калат баары бир. Бул иллат өзү боло албайт. Түшүндүңбү? Анткени буга чейинки немени анда өзүн өзү жаратат деген нерсе. Валал баат анын бир бөлүгү да боло албайт. Бул дагы болбой калат. Анткени өзүнүн бир нерсе өзүнө эч качан өзүн жарата албайт, өзүнүн бир бөлүгүн да жаратып немете албайт да. Өзүнүн бир бөлүгү өзүн да жарата албайт. Андай боло турган болсо, бул иллат эмне болуш керек экен? Бул өзүнүн сырткаркы нерсе болуш керек экен, буларга окшош болгон нерсе болуш керек экен. Мына ошол окшош болгон нерсе эмне болуш керек экен? Бизде Кудай болуп эсептелет. Түшүндүңбү? Кыскасы бир жерден цепочка болду үзүлдү. Мынакей муну жараткан, муну жараткан. Бирок муну ушул жерден муну эч ким жараткан десең, болду. Ушул Кудай болуп эсептелет. Ага чейинки сен Кудай деген нерсе Кудай эмес экен анда. Түшүндүңбү? Бир жерден токтогон жер ошол Кудай болуп эсептелет бизге. Кыскасы бул давр менен тасалсул бизде мухал, батыл болгон нерселерден болуп эсептелет. Мухал акылилер булар. Ва хада листидал, эми ушул истидал деп атат. Истидал жанагы имкан, тагайюр ушул нерселер менен далил алып келүү, бул эмне болуп атат? Хуа тариқатул анбия алейхимуссалату вассалам вал мутақаддимина минал улама вал уқала. Пайгамбарлардын жана алган салафы солихиндердин немеси карманган жолу болуп атат. Эмне үчүн десе? Ва залика ли анна адама иннама азхараллаху худжатаху ала фадлихи би анна азхара илмаху ала ал-малаикати ва залика махдун истидал. Эми ушунтип далил Нечкана бир нерсени алып келип, даваны алып келип, ага далил алып келиштик. Бул пайгамбарлардын жолу болду. Не себептен десем, анткени Алла Таала Адам алейхиссаламдын анын неме фадла азхараллаху худжатаху ала фадлихи ай фадлихи ала ал-малаикати да. Периштелерден караганда абзел экендигине анын худжатын не кылды дейт? Далил катары кылды дейт Алла Таала. Алып келген сөзүн не кылды дейт? Далил катары кылды дейт. Тактап айтканда, мындайча айтканда, бул эмне кылды? Адам алейхиссаламдын илимдүү экендигин көрсөттү дейт. Жана аятта келет го, эмне кылды? Алла Таала неме Адам алейхиссаламга асма, ысымдан кээ бир нерсенин аттарын үйрөттү деп атат. Адам периштелер аларды билбей коет да. Периштелер аларды билбей коет. Qalу субханака ла илма лана илля ма алламтана деп айтат. Демек бул деген эмне деп атат? Ва залика махдул истидал. Эми бул ошол мындай муптадилердин деңгээлинде болот деди эле го. Ошон үчүн болот деп атат да. Неме кылып. Бул неме жанагы неме тадқиқ кылып неме кыла турган болсок, убакыт алып неме алып калат. Ва qala subhanahu wa ta'ala ихбарана Нух алейхиссалам, Нух алейхиссалам турасында мындай деп аткан: "Я қауми", Нух алейхиссалам айтып атат: "Араайтум ин кунту ала байинатин мин рабби ва атани рахматан мин инди фа уммият алейкум анулзимукумуха ва антум лаха карихун" дейт. Бул дагы истидал болуп эсептелип атат дейт. "Ин кунту ала байинатин мин рабби ин кунту ала байинатин би сиххати дини бисахати даавая". Менин алып келген дааватымдын сохи экендигине далил алып келе турган болсом Роббимден. Ва атани рахматан мин индихи. Анан Алла Таала мен өз тараптан мага неме бере турган болсом, мээримдүүлүк бере турган болсо. Кандай? Мисал үчүн байинаны берди. Рахматтын мааниси бул жакта кандай? Мээримдүүлүктүн мааниси бул жакта рахматтын мааниси итаул байина. Далилди бериштиги же болбосо нубувватты бериштиги. Иатаул байина ау нубувва. Пайгамбарлыкты берет. Алла Таала мага ушинтип рахматын берип аткан болсо, пайгамбарлыгын берип атса, же болбосо мага далилдерин көрсөтүп берип атса, фа уммият алейкум, анан бул далилдер силерге, силер бул далилдерди көрө албасаңар, көзүңөр сокур болуп калса дейт. Анулзимукумуха. Фа уммият алейкум деген мааниси эмне экен? Силер сокур болуп калсаңар, бул далилдерди түшүнбөсөңөр, анан биз силерди кантип мажбурлаганбыз дейт. Ушул далилдер менен туура жолго келгиле деп биз кантип мажбурлайбыз? Силер өзү көрбөй атсаңар дейт да. Түшүндүңбү? Ва ахбара qaumuhum bi qawlihi ta'ala ya Nuh qad jadaltana fa aktharta al-jidalana. Же болсо ва ахбара хикаятан ан qaumuhi деп ошентип айтса да болот. Ва ахбара хикаятан ан qaumuhi. Алла Таала эмне кылып атат? Муса алейхиссалам неме Нух алейхиссаламдын коомунун хикаясын мындай деп бизге Алла Таала Куранда айтып атат. Не деп? Ва ахбара хикаятан ан qaumuhi. Же болсо калама qaumuhi
Ошол Нух алейхиссаламдын коомунун сөзүн бизге ушул сөзү менен биқаулихи мындай деп айтып берип атат. Я Нуху қад жадалтана, бул кимдин сөзү болуп атат? Нух алейхиссаламдын коомунун сөзү болуп атат да. Фа аксартал жидалана, биз менен кайра эмне кылып бердиң дейт? Мужадара кылып бердиң, талаш тартышып бердиң, далил алып келип туруп алдың дейт да. Истидал алып келип туруп алдың дейт. Ва ма'лумун анна тилкал мужадалата ма канат фил фуруи бал фит тавхиди ва нубуввати ва нусрати ал haq beken je halik beken. Bi nusratil haq bolish kerak, bi dalail qat'iyya. Mo'g nusxada nusratil haq. Demek ne deyot? Bul ошол жанагы Нух алейхиссаламдын коом менен болгон немеси, талашы, бул неме турасында болгон жок, фикый маселеде болгон жок, фуруаларда. Бул не болуп атат? Усулдарда болуп атат дейт. Кудай тааланын жалгыз экендигине, пайгамбарчылыкта, нусратул haq. Ошол жанагы акыйкаттыкты бекемдөөдө испат кылып баяндоодо ушул болуп атат. Qat'iy далилдер менен болуп атат дейт. Вали Ибрахим алейхиссалам мақаматун, Ибрахим алейхиссаламдагы бир нече далилдери болгон. Аввалуха ма нафсихи, биринчи далили өзүнүн менен болгон окуясы. Ва каулуху таала фаламма жанна алейхи лейлу раа каукаба. Түн киргенде немени көрүп атат? Жылдыздарды. Кала хада робби фаламма афала кала ла ухиббул афилин. Мен мутагайрирлерди жактырбайм деп айтты дейт. Бул дегени жана адамдарга үйрөтүп атат, түшүнүктүбү? Адамдарга туура түшүнүш керек. Адамдарга бул деген астагфирулла, бул анда башта мушрик неме капыр болгон экен деп бирөө жарым ойлоп калбасын. Бул адамдардын немеси менен неме кылып атат, деңгээлине түшүрүп атат, мужаро деп коет, ошолордун деңгээлине түшүү деген. Демек не деп атат? Ошол жылдызды көрүп, бул менин кудайым деп буларга айтып атат да. Акылы буларга үйрөтүп атат. Демек өзгөрүп кеткен нерсе анда кудай болбойт экен деген жеткиргиси келип атат да. Анткени коомун түшүнбөй жатат да ал нерсени. وهذا هو طريق المتكلمين في الاستدلال بالتغير على حدوثها. Мына ушул мутакаллимдердин жолу деп эсептелет. Булар эмне кылат дейт? Ошол тагыйырдын, бир нерсенин өзгөрүүсүн анын хадис экендигине далил алып келет дейт. Thumma inna Allahu subhanahu wa ta'ala madahahu ala dhalika faqala wa tilka hujjatuna ataynaha Ibrahim ala qawmihi. Демек не деп атат? Бул Ибрахим алейхиссаламга биздин берген хужжатыбыз дейт. Ар бир нече нерседи көрүп туруп, не деп айтты? Ла илам яхдини робби деп аяттан не деп келет эле. Эгер Кудай Таала мага хидayet бере берсе, мен зыянга учрагандардан болуп калам деп. Кыскасы ар бир өзгөрүп аткан нерсени эмне кылып атат? Демек бир нерсени көрсөттү. Кээ бир адамдар түшүнгөндөр ошондон түшүндү. Түшүнбөгөндөр экинчи немеден айтты. Айды көргөндө неме кылды? Кайтты. Үчүнчү түшүнбөгөндөр чоң нерсе мынакей күн чоң болуп турбайбы сенин көз карашында? Бирок ошого карабастан эмне болуп атат? Бул дагы өзгөрүп кетип атат. Демек бул деле пайда зыян бербей турбайбы деп не кылып атат? Аларга үйрөтүп атат. Ва саниха, экинчи макаматына келе турмасак, халуху ма абихи, атасы менен болгон окуясы. Ва каулуху таала я абати лима та'буду ма ла ясмау ва ла юбсиру ва ла югну анка шай'a. Демек сенин ма ла юбсиру, сен ага дуа кылсаң дагы, ага жалбарсаң дагы, сен эч кандай анын абалың, сенин абалыңды билбейт, сенин дуаңды дагы укпайт дейт. Ошондой адамдар, ошондой затка сен кантип неме кыласың дейт. Вала югну анка шай'ан, сага эч кандай бир пайда бербейт дейт. Эч кандай пайда бербейт, сенден зыянды да кетирбейт дейт. Демек эми мындай чакында адамдан сурасаң да жок дегене бир аз мындай болушу мүмкүн. Эми ошол жамааттардан сурагандыгың не болуп атат дейт. Тафсирлерде ушинтип келет. Тафсирдан Сафиде карасаңыздар, ошол жамааттан сурагандыгы бул акылдуу деп эсептеген адамга ылайыктуу болбойт дейт да. Өзү акылдуу мындай адамдан неметсең да бир аз неметиши мүмкүн. Бир аз сыйгандай болушу мүмкүн. Бирок эми жаны укпаган, сүйлөгөн немеден эми кантип сурайсың деп атат да. Түшүнүктүбү? Ва салисуха ма каумихи бил каули фалха. Эми үчүнчү окуясына келе турган болсок, бул ошол коом менен болгон окуясы болуп атат. Булар эмне кылып атат? Ва ху каулу таала фажалахум жузазан илля кабиран лахум лааллахум илейхи яржиун дейт. Бардығын талқылап тұрып не қылып салды? Чоңын әлі қалтырып қойды да. Анан жана кээде жана неме балтанда илип коет деп келет го башка немелерде. Балтасын илип коет деп. Лааллахум илейхи яржиун, анан ошондон барып сурашы мүмкүн дейт. Барып сурайт болушу мүмкүн деп. Бул жакта илейхи дегенде домирде өзү немелер бар, ыктымалды бар. Илейхи дегенде Ибрахим алейхиссаламга барып сурайбы, барып кайрылып неметишеби? Ушундай болуп калды, эмне кылабыз деп четишеби? Же болбосо иля кабирихим, абул кабирге барып неметеби? Жана чоң бутка барып неме кылабы? Же болбосо тавхидке кайтабы деген дагы неме бар. Анан ошол жанагы аяттын окуясына да эмне деп келет эле?
барып чоңардан барып сурагыла десе, барып карап баштарын эме кылып, чоңдон сурайбыз деп анан кары, силер жиндисиңерби, биз кантип неметебиз, бул укпайт да неметпейт да десе, анан айтат го. Мындай деп келип атат да, "Qawlu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min az-zalimin" деп келди. "Qawlu sami'na fatan yadhkuruhu min qawli Ibrahim." Ошол айтып аткан ошол турасына деп келип атат. "Qawlu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun." Адамдар ушуга күбө болсун, адамдардын көзүнчө алып келели десе, "Qawlu anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim." О Ибрахим, сен кылдыңбы дейт ушул нерсени, Кудайыбыз. Биздин кудайларыбызга сен зыян бердиңби дейт. Десе, "Qala bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun." Аны мен кылган жокмун, ушул чоң кылды деп атат да. Эгер сурап көргүлө, эгер сүйлөй алса деп атат да. Десе, "Faraja'u ila anfusihim" карап туруп, "Faqawlu анан, faqawlu innakum antumuz zalimun." Силер өзүңөр залымсыңар дейт. Жиндисиңерби дейт, ушуга алданып калдыңарбы деп атат да. Ошону койсо эле алданып калдыңарбы дейт. Анан не деди? "Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqun" деп айтты дейт. Баштарын лыйын эме кылып айла жок айтышты деп. Не деп? Сен билесиң го булар сүйлөйт да десе. Анан ошондо анан баштайт да. Анан не кылат? "Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun" дейт. Укпаган, неметпеген, силерге эч кандай пайда алып келбеген нерсеге кантип ибадат кылып атасыңар? Түф деди да. Варабиуха 3-4 окуясына келе турганбызга халуху ма малики заманихи Намруд. Намруд менен болгон окуясын айтып атат. Ва hu qawluhu, Алла разы болсун, "Rabbi allazi yuhyi wa yumiit." Алла айтып атат, Ибрахим алейхиссалам, "Менин Роббим тирилтет жана өлтүрөт" деп атат. Тирилтет жана өлтүрөт. Бул деген эмне деп атат? Адамдардын денесине өлүмдү да жаратып берет, тирүүлүктү да жаратып берет. Ошондон бул деген yuhyi wa yumiit имата, жобус allazi khalaqal mauta wal hayata дегенден биздин мутакаллим алымдарыбыз эме кылат? Бул маут деген бул вujudi нерсе деп айтат. Анткени холуктун мааниси ихроджу шей минал адами илал вujud деген да, бир нерсени жоктон бар кылуу деген да. Демек буга чейин өлүм жок болгон, аны өлүмдү бар кылып неме кылып атат. Демек ушундан эме кылат? Холук ошондой болуп аткандан кийин демек маут дагы эмне экен? Анда вujudi нерсе, бар болуп, бар нерсе бул эсептелет десе, кээ бир калымдар не деп айтат? Жок, бул неме? Адами нерсе дейт. Мындачкына салбул хаят. Хаятты алып кое турган болсо, бул маут болуп калат дейт. Жанагы неме сыяктуу, жанагы чырактын немеси, пилиги деп коебу. Ошол неметкенде чырак жок болуп калат го, ошол сыяктуу деп. Мындачкына ал күйүп бүтүп неме кылганда, кудум эле адамдын жашоосу бүтүп өчкөндөй болуп калат дейт. فاستدل على الربوبية بفعل يعجز عنه غيره من الإحياء والإماتة وإتيان الشمس من المغرب. Адам бул жакта не деп айтат? Qala ana uhyi wa umit. Мен деле тирилтем да өлтүрөм деп айтат го аяттын уландысында. Десе, кантип тирилтесиң, өлтүрөсүң десе, бирөөнү алып келип азат кылып коет, бирөөнү калтырып коет кайра. Мынакей мен өлтүргөнүм ошол деп неме кылса, анан анда мейли сени ушунчалык неме болуп турган болсоң, мынакей сага башка нерсени күчтүрөөк дагы далил алып келейин десе, не деп айтат? Qala innallohu rabbi, не деп келет? Инна робби, не деп келет аятта? Күндү түн немеден батын чыгыштан чыгарат. Сен батыштан чыгарчы деп айтат да. Аяттын немесин. Яти бишамси минал машриqi фати биха минал магриби. Немеден машрыктан чыгарып берет. Сен немеден чыгарып берчи деп айтат да. Десе, анан ошондо эмне болуп калат? Сүйлөй албай калат анан. وموسى عليه السلام эми пайгамбарлардын окуясын айтып келип атат. وموسى عليه السلام أول في أكبر الأمور жооп болсо في башка нускада أكثر الأمور على دلائل إبراهيم. Ибрахим алейхиссаламдын далилдерине таянган дейт. Алып келген далилдердин негизинде далил алып келген дейт. وذلك кандайча десе, لأن الله تعالى حكى في سورة طه قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى деп айтат. هذا ушул далили, هذا هو بعينه الدليل الذي ذكره إبراهيم في قول الذي خلقني فهو يهدين деген. Мени жаратып неме кылган, бүттүк нерсеге хидаят берип, Алла Таала неме жаратып хидаят берген деген мааниси ушул эле. Ва qala fi surati ash-shu'ara, түшүнтү эле, жеңил эле болуп атат буякта. Qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin wa hadha huwa alladhi qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Менин Роббим мени жаратат, Роббим жаратат жана өлтүрөт деген мааниси. Демек, силердин дагы, силердин чейинкилердин дагы жаратуучусу Алла деген маани. Ошол эле болуп атат.
فلما لم يكتفي فرعون بذلك وطلبهم بشيء آخر. Эми Фираун дагы муга бул нерсеге канааттанбай башка нерсени талап кылганда не деп айтты? Qala Rabbul mashriq Rabbul mashriq wal maghrib деп айтты. Бул дегени وهذا هو الذي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب деген дейт. Алла Таала чыгыш менен батыштын ээси деп атат. Демек Алла Таала күндү ошол жактан да бияктан да чыгарат. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فاشتغالهم بالدلائل على التوحيد والنبوة والمعاد أظهر وأكثر من أن يحتاج إلى الذكر فإن القرآن مملوء منه дейт. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келе турмусак, тавхидге, Кудай Тааланын жалгыз экендигине, пайгамбарчылыгына, акыреттеги абалдар чын экендигине бир нече деген далилдер алып келген. Куран бул туурасында, бул ушуга окшогон нерселерге толгон бай нерсе. Окады Кула Таала Алла Таала мындай деп айткан: "Уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изатил хасана." Уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изатил хасана. Демек сен Раббиңе хикмат менен неме кыл деп атат. Хикматтан максат бул жерде эмне болуп атат? Хикматтан максат бурхан болуп атат. Бурхан күчтүү далил. Аввалухал бурхан, ажаллухал бурхану мин не деп келет жана неме сүлөмдө? Ажаллухал бурхану ма уллифа мин муқаддиматин бил яқини тахтарин. Демек кыяста жанагы мантыкта келген ажаллухал бурхану ма уллифа мин муқаддиматин яқин не деп айттым кайра? Аввалухал бурхану ма уллифа мин муқаддиматин бил яқини тахтарин. Яқини далил менен келген нерсе бул бурхан болуп эсептелет. Бул бурханды көпчүлүк адамдар көтөрө албайт. Көпчүлүк авамдар көтөрө албайт. Ошондуктан бурхан бул хавастарга гана тиешелүү болот. Хавастардын акылына гана сыя турган нерсе. Ошондуктан не деп атат? Уд'у иля сабили раббика бил хикмати. Ошондой адамдарга бурханды алып кел дейт. Вал мау'изатил хасана, анан жакшы баяндар дегеннен максат хитобат. Хитобатты айттык эле, канааттануш үчүн, канааттандырыш үчүн айтылган турган нерселер. Ошолорду алып кел деп атат да. Мындачкына пайдалуу баяндарды алып келип атат дейт. Важадилхум биллати хи ахсан, жакшы жол менен не кыл дейт? Мужадара кылып алар менен дебат кыл. Вала шакка анна al-murada bi qawlihi bil hikmati ay al-burhan wal hujja. فكانت الدعوة بالحجة والبرهان مأمورا بها. الله تعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم ошол бурхан менен чакыр деп буйруган дейт. Ва qawluhu jadilhum billati hi ahsan laysa al-murad minhu al-mujadalata fil furu'. Furu турасында болуп аткан жок бул жерде. Түшүнүңүздөрбү? Фуру турасында болуп аткан жок. Бул жакта усул, бирок усулду дагы эмне менен алып келиш керек? Хитобаттар менен алып келиш керек. Хатаби далилдер менен алып келип. Ошолор менен алып келип. Анан жадилхум биллати ахсан дегенде эң жакшы турук, мужадаланын эң жакшы туругу кандай? Бул жумшактыкты, анан мукаддимат машхураларды колдонуу. Адеттүүлүк бул жакшы нерсе, мындай деген нерселерди алып келип, зулумдук деген нерсе бул кабих нерсе, мындай деп, куфрон деген бул куфрон ама жаман деген нерсе деп ошентип алып келгендиги жакшы болуп эсептелет. Эмне үчүн десе, анткени бул адамдардын эмне кылат дейт? Ошол дагы жүрөгүнө мындай жакын терс неме, тез таасирин берет деп атат. ليس المراد منه المجادلة في الفروع لأنهم يقولون أصل الشريعة فتعين أن المراد المجادلة في التوحيد والنبوة. Demek андай болот турмаса максат некен? Бул жакта мужадалат неде болгон экен? Тавхид менен анан нубувватта болгон экен деп атат. Асл усулун немелерде болгон экен. Ва qala ta'ala мындай деп айтып атат: "О минан наси май южадилу филлахи бигайри илм." Кээ-бир адамдар эмне кылат дейт? "Ва минан наси май южадилу филлахи бигайри илм." Эч кандай бир илимсиз эле Алла Таала туурасында талаша берет дейт кээ-бирлер. Мындачкына Алла Таала туурасында жаман сөздөрдү айтып кое берет дейт кээ-бир адамдар. Юфхаму минху, бул аяттан эмнени түшүнүп атабыз? Би аннал жидала бил илми лейса би мазмумин бал хува мамдух. Бул жакта мафхум мухалафаны колдонуп атат. Түшүнүңүздөрбү? Юфхаму минху деген мафхум мухалафаны айтып атат. Мафхум мухалафаны ал-истидал би таксис шей би зикри ала нафи al-hukm amma adahu. Өзү бул махаллы назар бизден немеде. Түшүнүңүздөрбү? Биздин алымдарыбыз нусус шарияда колдонбойт мафхум мухалафаны. Бирок немеде боло турмаса, каламул фуқаха, каламул аймаларда болсо боло берет мафхум мухалафаны колдонуу. Ошондон ат-таксис, ат-тансис ala shay لا يدل على التخصيص деп келет. Ошондой темадан келет. لا يدل على نفي الحكم عما عداه. يفهم منه эми ومن الناس ما يجادل في الله بغير علم. Илимсиз талашып, илими жок, эч нерсеси жок эле, далили жок, таяна турган далили жок
жок эле талаш өрөт дейт, ар кандай сөздөрдү айтып өрөт дейт. Бирок мындан, демек буну зам катары айтып атат Алла Таала. Мындан менин түшүнсөк болот дейт. Юфам минхум би аннал жидала бил илми лейса бимазмумин. Илим менен негизинде боло турган болсо, Алла Таала турасында, Алла Тааланын динине илим менен чакыра турган болсо дейт. Бул мекен дейт, мазмум эмес, бал хуа мамдух дейт, мамдух. Ва аннаху таала амарана бин назари ва тадаббури ва тафаккури. Анан Алла Таала бизге эмнени буйруган? Назар кылууга, пикир кылууга, далил алып келүүгө буйруган. Факала таала кул инзуру ма фис самавати вал ард. Асмандагы жердеги нерселерге карабайсыңарбы дейт. Ошондон далил чыгарбайсыңарбы деп атат да. Авалам янзуру фи малакути самавати вал ард. Асман жердин мүлктөрүнө карабайбы? Ва закара тафаккура фи мa'ridil madhi. Жана ошондой Алла Таала ошол немени тафаккурду, ой пикир кылууну, ой жүгүртүүнү мадх иретинде, мактоо иретинде айткан. Факала инна фи залика ла зикра ли улил албаб деп айткан. Инна фи залика ла ибрatan ли улил абсар ва замма al-i'rada anil ayat. Жана ошондой эле ошол Алла Тааланын аяттарынан, Алла Тааланын жалгыздыгын, бирдигин көрсөтө турган аяттардан жүз бурууну жаман сөз менен мындай деп айткан. Факала ва кa'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Канчалаган булар асман жердеги аяттардын жанынан өтөт, көрөт ошол нерседе. Бирок андан мегалат, андан жүз буруп, андан пайдалана алышпайт деп атат. Лахум кулубун ла яфкахуна биха. Алардын жүрөктөрү бар, бирок жүрөктөрүн колдонбойт дейт. Эч нерсени түшүнбөйт. Ва заммаллаху таала ат-тaqlid факала хикаятан анил куфар. Алла Таала тaqlidти жамандап мындай деп айтып атат. Капырлар турасында инна важадна абаана ала уммати ва инна ала атharihim muhtadun. Ата-эне аталарыбыз, чоң аталарыбыз ушундай кылган экен, биздер ушундай кылып атабыз. Чоң атабыздын динин карманын атабыз дегендейчи. Ата бабабыз ушундай деп келген, биздер ушундай деп атабыз. Чындан эле бүгүнкү нерседе не деп келген? Салтта мындай, жобузда кыргызда мындай деген жок деген нерсени кийин чыгарып алышты го. Кыргыз мындай эч качан неме кылган эмес деп. Өзү сен кайсы кыргыз жөнүндө сөз кылып атасың? Кече Советтер Союзунда кыргызбы, же ага чейин кыргызбы? Өзү ага чейинки кыргызды караш керек да үчүн. Туурабы? Өткөн ошол бирөө видеодо чыгып кетти го. Чоң эле же бирөө менен экөө неметип атса барып кайра тийген эметип, бизде мындай деген нерсе болгон эмес. Кыргыз мындай эч качан кийген эмес дейт. Анан сиздей болуп кийгенме десе. Чынды мындай двойной стандарт болбойчу. Мындай инсаптуулук керек да, анчалык неметиштин кереги жок мындай. Неметет десе элечи. Өзүнкү боло берет экен, бирөөгө болбойт экен, таң калыштуу эле. Мына ачканда бул неме деп коет? Тахаккум, таржих биле мурожих да. Өзүңкү сага өзүңө болот, бирок башкага болбош керек. Туурабы? Ошон үчүн айтам го, мантык менен муназараны сөз окупош керек. Адам баласы өзүнүн жашоосуна бир позиция, бир мындай саясатчыларга же болбосо башкаларга алданып кетпейм десе, неме кылыш керек. Бирок мантык менен немен окуп болсо мене болду деп неме билип алган деген нерсе эмес. Мантыкты окуйсуң, немелерди окуйсуң, жолдорун үйрөнөсүң, мына кашан жолдорун үйрөнөсүң. Бирок анан бул жакта сенде маадда болуш керек өзү. Маалымат болуш керек. Маалыматтан анан салып ошон негизинде неметесиң да. Мантыкты окуп алсам мене баардык болду экен деп. Неметип кетиш эмес. Вакала таала бал наттаби'у ма важадна алейхи абаана. Ата-энелерибиздин, ата-бабаларыбыздын калтырып кеткен нерсесин ээрчийбиз дейт. Ва куллу залика ядуллу ала вужубин назари ва тафаккури ва замми тaqlid. Булардын баардыгы эмне кылып атат? Тaqlid бул жаман. Туура эмес нерселерди тaqlid кылуу бул жаман экендигин көрсөтүп атат. Вал максуд эми максатка мындан максат эмне? أن أصول الدين ليس إلا التمسك بهذه الدلائل ودفع الشبهات ودفع الشبهات عنها. Усулуддин өзүнүн экен, усулуддин негизи акыйда илимдин негизи вазифасы, көрүнүктүү вазифасы ушул далилдерди өзүң үчүн карманасың, ошол далилдерге келе турган шубахаттарга, иатикадаттарга келе турган шубахаттарды кетиресиң ошол далилдер менен. Вахия бул эмне экен? Хирфатул анбия ал-маъсумин, сынаатул анбия ал-маъсумин, пайгамбарлардын кесиби болгон дейт, илими болгон дейт. Ва тaqlid хирфатул куффар ал-махзулин. Ал эми тaqlid бул ошол капырлардын эмеси. Бул дегенин сиз ойлоп калбаңыз. Бирөө жарым андай иманда тaqlid кыла турган болсо, анда бул капыр болуп калды деген неме болуп калышы мүмкүн. Жок, андай эмес. Негизи туура өзүм мусулман адам ан нерсени кылбаш керек. Бирок бирөө жарым эгерде так неме кылганга, назар кылганга, пикир кылганга мүмкүнчүлүгү жок болуп туруп тaqlid кыла турган болсо, ыйманы кабыл алына берет ал адамдын. Бирок ыйманы мындайраак болот да, төмөнүрөөк даражада болот аныкы. Түшүндүңбү? Анан эгерде назар кылганга мүмкүнчүлүгү жетип туруп неме тaqlid кыла турган болсо, анда бул күнөөкөр да болот. Назарды таштаган үчүн. Ala anna sharaf al-ilm bi sharaf al-ma'lum. Эми айтып атат, илимдин шарапаттуулугу неге жараша болот? Илимдин шарапаттуулугуна жараша болот. Бул ошол илимдин шарапаты туурасында сүйлөп атат. Walamma kana zatullohi ta'ala wa sifatuhu ashraf al-ma'lumat. Маалыматтардын үйлөнө турган, биле турган нерселердин эң ашраф болгондон кийин kana al-ilmu al-muta'alliqu bihi
Aşrafal ulum. Ошол немеге, ушуну үйрөтө турган илим бул илимдердин эң алган немеси болуп калды, ашраф болуп калды. Ва хуа илму усулуддин. Ва лианна ал-илма имма динийин, эми илимдер дагы экиге бөлүнүп кетет. Имма дини ау гайруху. Dini же dini эмес. Ва dini ашрафу мин гайри. Dini болсо, dini эместен жакшыраак. Ва dini имма усулуддин ау ма'адаху. Dini илимдерге келе турган болсок, же акыйда илими, же башка илимдер болот. Ва ма'адаху мутаваккифун алейх. Башка илимдер акыйда илимине токтоп турат. Акыйда илими шарт болуп берет башкаларга, шарт болуп берет. Эми илим башка илимдер эмне үчүн акыйдага токтоп турат, ошону айтып атат. Лианнал муфассир иннама ябхасу ан маани каламиллах. Муфассир Алла Тааланын каламынын маанилери туурасында сөз неме изилдейт. Ошол туурасында сөз кылат. Ва залика нау фар'ун ала вужуди сони'i ал-мухтари ал-мутакаллим. Ал эми бул ошол Алла Тааланын каламын изилдеш үчүн биринчи Алла Тааланын барлыгына неметиш керек. Алла Тааланын барлыгы болгондон кийин анын калам деген сыпаты туурасында сөз кылыш керек. Анан кийин ошону испат кылгандан кийин анан Куранга өтөт да, ошол жака. الذي لا يعرف إلا في أصول الدين بل أصول الدين دغنا بالنت والمحدث إنما يبحث عن كلام الرسول وذلك فرع على ثبوت نبوته على المحدث بلا ترمسا پیغمبر رسولun كلام پیغمبر sallallahu sükutu takrirаттары турасында афалдары турасында неме кылат, изилдейт. Ал эми бул меден келип чыгат экен, анын нубувватын испат кылышыбыз керек экен. Испат кылгандан кийин ал эми нубувваттын испат кылышса эмнеде болот? Акыйдада болот. والفقيه يبحث عن أحكام الله وذلك فرع على التوحيد والنبوة. عليهم فقيه بلا ترمسا حلال عدل حرام ошол нерселерди изилдейт. Ал эми бул качан келет экен? Тавхид, нубувваттарда, акыйданы испат кылгандан келет экен. فدل على أن هذه العلوم مفتقرة إلى أصول الدين وهو غني عنها. Булардын баардыгы менен көрсөтүп атат. Бардык илимдер усул динге муктаж экен, ал эми ал муктаж эмес. فيكون ошондой болгондон кийин ашрафа ووجوه ترجيحه على سائر العلوم كثيرة لا يمكن ذكرها في هذا المختصر. Мындан башка дагы бир нече себептери бар дейт. Анын бул мухтасар китепте айтпай эле коелу дейт. Ушул жагы жетет дейт. Аллаху алем бис-сабир.